менен Бишкек мэрия боюнча көйгөйлүү маселелерге бир 3 сунушум бар эле. Ошолорду жазып алып, анан тийиштүү органдарга, мэрияга дагы тапшырма берип койсоңуз. Бул жанагы Некрасова, Кулиева көчөлөрүн ремонт кылган кесепетинен кескин түрдө мына тыгын Бишкекте көбөйдү да. Бир эле көчө ремонт болсо, ушунча тыгын болгон эмне үчүн деген маселе жаралат да. Анализдеп көп карап көрсөңүздөр, мына шаарды түштүк түндүк жагында ортосунда бөлгөндөй кылып темир жол өткөн. Параллельно ошол горизонтально бир 30 жол болсо, түштүк менен түндүк жагында бөлүнүп калып атпайбы? Бириктирген. 30 жолдун болгону 8 гана бириктирилген да. Бул мост аркылуу же шлагбаум аркылуу. Ошол темир жол өткөнгө. Ал советтер маалында кылынган проект боюнча кылынган да. Азыр эми мына элдин саны көп, машиналардын саны көп. Бардыгы тыгылып ошол 8 жерге эле гана тыгылат да. Не кылыш керек? Эми биринчи кезекте ошол кайра эле мостторду жана шлагбаумдарды көбөйтсө болот эле. 30 көчө бар экен. Азыр 8 гана бириккен. Дагы бир жок дегенде 5-6 көчөнү бириктирсе же мост кылса же шлагбаум кылса, мына маселе сразу чечилет эле. Ага мына живой пример Некрасова дагы бир жол барыбызга мына көрсөтүп атат. Ошол эле Некрасовадан Сыдыгалыга чейин бир дагы көчө жок. Хотя Фучканы кесип өтсө болот эле. Бул биринчи вариант. Же болбосо ЖДны сокулук жака токтотуш керек дагы, бияка кирбегендей кылыш керек дагы. Бардык эле көчөнү ачып койсо, бул дагы бир чоң маселени чечет эле. Ошону сунушту карап көрсүн деп тапшырма берсеңиз. Экинчиси, ремонт болуп атат. Мен атайын сөзүм кур болбос үчүн сизге WhatsApp'тан да жиберип койдум, видео, фото, фактылар менен. Эртең менен 9-да бир балам жибердим. 10 киши иштеп атат ошол жердечи болгону. Бир экскаватор иштеп атат. Анан 2 айда бүтөт да, дагы 3 айда мүмкүн бүтүшү мүмкүн да. Эми ошону 10 экскаватор, 100 рабочий кылып койсо, бир 10 күндө бүтө турган нерсени бир айлап ошол жерде ремонт менен жүрөбүз да. Ал эле эмес, мына азыр дагы бир сунушум, буга чейин да айтып келдим эле. Башка мамлекеттерде, элин ойлойм деген мамлекеттерде, мэрияларда бүт службалар түнү менен иштейт. Мына кече күнү биз Кореяга барып келдик. Бардык депутаттар ошол жерде көрдү, күбө болду. Түнкү саат 10-да бүт службалар иштей баштайт. Ремонтун кылып атат, мусорун кылып атат, башкасын кылып атат. Бизде именно президентти күтүшөт, качан президент өтөткөн малды карайт дагы, ИБД кылат. Имитация бурной деятельности. Именно ошол моментте бир пробка болуп атса, ансыз деле пробка болуп аткан нерсени жок көрсөтүш керек да, көз көрсөтмөй. Мына ушул нерселерди, мына 3 нерсени айттырып койсоңуз, тапшырманы бердирип койсоңуз. Рахмат.